Assalamu алейкум урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Чолпон Ата шаарында Норус байрамына арналган Көк Бөрү боюнча мелдеш кызууланып жатат. Бул чыгарылышта биринчи лигада кайсы командалар финалга чыкты? Жогорку лиганын жарым финалдары качан болот? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле жогорку лиганын жаш капитаны Дастан Русланов тууралуу кызыктуу фактыларды айтабыз. Аягында Кубантай Суусамыр аргымагынын абалы тууралуу да кеп кылат. Бүгүн 18 мартта биринчи лиганын финалчылары аныкталды. Алгачкы жарым финалда Нарын облусунун Эр-Намыс командасы менен Ысык көлдүн Гөл-Төр клубу кезгелди. Беттештин жыйынтыгында Гөл-Төр 5-3 эсебинде жеңишке жетти. Кызыгы 5 улакты 5 башка оюнчу таштады. Переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Экинчи жарым финалда Оштун Бийиктик командасы Арашан биримдигин 5-4 эсебинде артта калтырды. Исламидин Бакыт уулу Бийиктик үчүн 3 салым салды. Финалда Бийиктик утабы же Гөл-Төрбү? Комментарий жаза кетиңиз. Эртең 19 мартта жогорку лиганын жарым финалдык беттештер өтөт. Саат 12:00 Намыс менен Достук күч сынаса, саат 13:10 Шахтер менен Ынтымак ойнойт. Финалда кайсы командаларды күтөбүз? Пикир калтырыңыз. Нарындан чыккан жылдыздуу улакчы Дастан Русланов тууралуу кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Нарын облусунун негизги командасы саналган Намыстын капитаны Дастан Русланов 22 жашта. Ал 2002 жылдын 22 октябрында Нарын облусунун Ак Тала районунун Жогорку Май айылында жарык дүйнөгө келген. Боюнун узундугу 189 см. Дастан универсал улакчы. Чабуулда гана ойнобостон жекеме-жекеде дагы өзүнүн мыктылыгын далилдеп келет. Үй бүлөдө 3 бир туугандын ортончусу. Өзүнүн маегинде кичинекей кезинен эле атка жакынмын. Эртеден кечке ат минип жүрчүмүн деп айткан. Атасы башынан баштап анын улакчы болгонун колдоп келет. Ал эми апасы башында каршы болчу. 2016 жылдан баштап айыл ичинде улак чаап келген. 17 жашынан баштап чоң оюндарга чыга баштаган. 2019 жылы Соң Көл командасынын курамына кошулган. 2022 жылы Намыстын курамына тандалып алынган. 4 жыл ичинде ал Намыстын капитанына чейин жетти. Муну менен ал жогорку лигада капитан болгон эң жаш улакчы болуп тарыхта калды. 2024 жылы улуттук курамага кошулуп, Казакстанда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында чемпион болгон. Астанадагы мелдеште Дастан 3 оюнда 6 салым салган. Командалык жетишкендиктерине токтолсок, 2021 жылы Соң Көл командасы менен биринчи лигада Президенттин кубогунда 3-чү орунду ээлеген. 2024 жылы Норус турниринде биринчи лигада чемпион болгон. 2025 жылы Эгемендүүлүк кубогунда жогорку лигада 3-чү орунду ээлеген. Жеке жетишкендиктери 2023 жылы Көк Бөрү Федерациясынын версиясы боюнча жылдын ачылышы деген сыйдыкка ээ болгон. 2024 жылы Норус турниринин мыкты оюнчусу аталган. Минген аргымагы фаворит. Дастан Руслановго Сары Өзөн, Достук, Мурастан сунуштар түшкөн. Бирок оюнчу намысты чемпион кылам деген кыялын ишке ашырууга аракет кылууда. Мурас командасы чындыгын айтсам буга чейин вышкада жеңип жүргөн команда. Мурас командасы Кыргызстанда мындай беделдүү белди командалардын бири. Мурас командасынын элеси ийгилик эле, анча мынча кичине аттары бираз балдардын бирке тажрыйбасы жетишпей атат окойт. Дагы оюндар алды, буюрса алар дагы күчтөнөт деген ойдобуз. Эми былтыр негизи 30 бүндө жакшы ойногон, анан быйыл кышын менен кичине бүткө эс алууда туруп калып, балким ошонун эмеси кесепети балким болуп аткан шығар. Эми алдыда бир саяпкер дагы суутуп келтирип берет деген ойдомун.